Салам достор, Тайм каналына кош келиңиздер. Сиздер күчала деп аталган табигый дары чөп тууралуу уктуңуздар беле. Анда эмесе алдыда күчаланын пайдалуу жактары тууралуу маалымат бере кетсек. Күчаланы илгери ата-бабаларыбыз кымызга, сүткө кошуп ичишкен, адам организмине тийгизген пайдасы зор. Күчала ашказандагы жараны, ичеги ооруларын айыктырат. Арыктаган адамдар ичсе семиртирип дарман берет. Табитти ачат, кургагучукту да сакайтууга жардам берет. Эркектердин жыныстык органына суук өткөндө простатит ооруларын айыктырат. Мырзалардын бел кубатын күчтөндүрүп импотенциянын алдын алат. Аялдардын жыныстык органындагы эрозия, миоманы сакайтып, кисталарды да жок кылууга шарт түзөт. Инсульт болуп ооругандарга кубат берет. Спорт менен машыккандар үчүн күч кубат болуп, протеин же допинг деп айтса да болот. Күчаланы дарыгерлер табигый Viagra деп да айтып келет. Ал эми аны ичүү тартибине келсек, топчусумал күчаланы бычак менен кырып, буудайдын даны менен барабар көлөмдө кайнаган сууга кошуп, күн сайын эрте менен ачкарын ичет. Эсиңизде болсун, күчаланы дозасынан ашыкча ичсеңиз тарамышыңыз тырышып калышы мүмкүн. Андыктан өз өлчөмү менен колдонуңуз. Күчала эркек жана ургачы болуп эки түргө бөлүнөт. Ургачысы көбүнчө Жалал Абад облусундагы капчагайлардагы жыш токойлуу жерлерде өсөт. Жердин шартына жараша шагылдуу жерде өскөндөрү майда, ал эми кара топурактуу жерлерде өскөнү чоңураак болот. Эркеги болсо бийик кыркалуу тоолордо, бөксө, бадалсыз, чөбү тайкы, чакан бел аңыздарда өсөт. Кыргызстанда көбүнчө Ош, Баткен облустарында кездешет. Пайдалуу маалыматтарды досторуңуз менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз. Эгерде мындан да кызыктуу жана сиз үчүн пайдалуу маалыматтарды алгыңыз келсе, анда каналга катталууну унутпаңыз.